Шейх Солих Фаузан хафизахулло, Сауд Арабиянын чоң алымдарынын бири айтат: мусулмандарды бөлүнүп, жарылып кетишине эки чоң себеп бар. Биринчиси мусулмандардын башчысына, эл башчыга, мындайча айтканда президентпи, падышабы каршы чыгуу, пикет, демонстрация, ар кандай нерселер менен каршы чыгуу, анын айыбын ачуу, элге жамандоо, ушактоо, айбатын түшүрүү. Мына ушул нерсе мусулмандардын ортосунда ынтымак орнобой, ыркы кетип, бөлүнүп жарылууга алып келе турган чоң нерселердин бири. Экинчиси пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнөн чыгуу. Мындайча айтканда бидаттарды кылуу, диндеги жок нерселерди кылуу. Бул мусулмандардын ортосунда башаламандыкты алып келет. Пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп, бекитип берген нерседен ашырып же кемитип, же диндеги жок нерсени бары деп көргөзүү. Шам намазы 3 рекетсе, бирөө 4 рекет окуса, бирөө келип 5 рекет окуса, бирөө келип 2 рекет окуса, эмне болот? Ушул бидат деген. Ушул эки нерсе орносо, мусулмандарда ийгилик да болбойт, баштары да бирикпейт, ынтымак дагы келбейт. Мына туугандар, азыр мына биз билели, өлкөбүзгө тынчтык абадай керек. Ынтымактуу болойлу, биримдикте болойлу. Эл башчыны шылдыңдап, ушактап, айбатын түшүрүп, жамандап, ар кандай кептерди, такталбаган ушактарды айтып, мунун ар бирине жооп беребиз. Эл башчысына каршы чыгып, мусулмандар ийгилик таппайт. Өлкөбүзгө жакшылык орнобойт, тынчтык орнобойт. Инвесторлор келбейт. Булар баягы эле ызылдаган коом, башчысын батыра албагандар, ынтымак орното албагандар, бириге албагандар, душмандар да ушуну каалайт. Мусулмандар бирикпей, башчысына баш ийбей, эл башчысына ыдырап, ызылдашып, ыркы кетип жүрө беришин каалайт. Мындай жол менен эч убакта мамлекетибизде биримдик, ынтымак, тынчтык өнүгүү болбойт.